bu adam duruverdi. Onu balan urup ketти. Манаста мушташкан топ балдар тергөөгө камсыз кылынды. 2025-жылдын 18 ноябрдан 19 ноябрга караган күнү түнгү 1:00 чамасында Манас шаардык ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө чалуу түшкөн. Анда Манас шаарынын Спутник Кичи районунда азык кордоо маркетинин жанында 15-20 топ балдар бири-бирине таш атышып, урушуп жатканын кабарлаган. Окуя болгон жерге Манас шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу барып, фото, видео каражаттарды пайдалануу менен кароо жүргүзүшүп, окуяга күбө болгон жарандардан түшүнүк каттар алынган. Ал эми аталган окуяда 22 жаштагы жаран денесинен жаракат алып, Сузак райондук ооруканада жанандыруу бөлүмүнө жаткырылып, ага карата соттук медициналык экспертиза дайындалган. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө окуяга шектүү катарында Манас шаарынын 22-23 жаштагы 11 тургуну аныкталып, тергөөгө камсыз кылынды. Бля, машиналар тоқ уруп кетти, көрдүңүзбү, братан? Дагы урду мына машина. Окуучусу дене тарбия мугалимин тырмак кайчысы менен жарадар кылган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Кыз дене тарбия сабагына шортсуз келгенин айтып, мугалим аны шылдыңдай баштаган. Кыз залдан качып кетүүгө аракет кылган, бирок мугалим аны чыгарбай койгондуктан чөнтөгүнөн тырмак кайчысын сууруп чыгып, мугалимин сайып салган. Тескөөчүлөр мугалимдин моюну менен акырек сөөгүнүн ортосунда жеңил жаракат алганын, мугалим кызды жоопкерчиликке тарткысы келбей турганын тактады. Облустук прокуратуранын басма сөз кызматы РИА Новостиге окуя боюнча билим берүү мыйзамдарынын сакталышы боюнча тергөө жүрүп жатканын билдирди. Булак Суперкежи. Алайда өспүрүмдөр бара жаткан унаа кырсыкка учурап 17 жаштагы бала каза тапты. Алай районунда катталган жол кырсыгынан 17 жаштагы өспүрүм каза болду. Маалыматты бүгүн 19 ноябрда Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан тастыктады. Маалыматка ылайык Каргаша 16 ноябрда саат 20:20 чамасында Ташкуруу айылында болгон. Toyota Camry үлгүсүндөгү унааны айдап бара жаткан 16 жаштагы өспүрүм рулга ээ боло албай сайга түшүп кеткен. Натыйжада унаа айдаган жана маркум баладан тышкары 17 жаштагы 2 жана 16 жаштагы 1 өспүрүм жаракат алышып, ооруканага жеткирилишкен. Эки айдоочу жолдун так ортосунда мушташа кетишти. Восток 5-Кичи районунда эки айдоочу жолдун ортосунда мушташып кетти. Окуянын видеосу социалдык тармактарга тараган. Анда айдоочулар унааларын токтотуп, бири-бирине кол көтөрүп урушуп жатканын көрүүгө болот. Кырдаалдын так себеби азырынча белгисиз. Болжол менен айдоочулар жолду бөлүшө албай талашып кеткен болушу мүмкүн. Учурда окуянын чоо жайы такталып жатат. Түнкү саат 1:00 чамасында Манас шаардык ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө чалуу түшкөн. Анда Манас шаарынын Спутник Кичи районунда азык кордоо маркетинин жанында 15-20 топ балдар бири-бирине таш атышып, урушуп жатканын кабарлаган. Окуя болгон жерге Манас шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу барып, фото, видео каражаттарды пайдалануу менен кароо жүргүзүп, окуяга күбө болгон жарандардан түшүнүк каттар алынган. Ал эми аталган окуяда 22 жаштагы жаран денесинен жаракат алып, Сузак райондук ооруканада жандандыруу бөлүмүндө жаткырылып, ага карата соттук медициналык экспертиза дайындалган. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө окуяга шектүү катарында Манас шаарынын 22-23 жаштагы 11 тургуну аныкталып, тергөөгө камсыз кылынды. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Жыйынтыгы менен кошумча маалымат беребиз. Машиналарына качаттыр да. Нереже атат? Aa, stolda. Ya oğlum. Стойка. Амин. Кетти оно не.
Халетсиз. Оо, ахиад уншаад. Ами, 뭐야, 얘기 시작했나? 고주스도. Ya bugün malda zırken neyin anlasın? 누군 거길래? 기노, 기노. 나락단 다 죽이게. 저 이제 가. 바로 뻥이 갔다 오고.